Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulinel emin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Bardық мақтаулар, алқыштар, даңқтаулар жаратқан Алла Тағалаға болған болсын. Салам салаваттар сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салам дуайлар болған болсын. Туғандарым, ағаларым, аталарым, Аллаға шүгір. Сүйікті бұл аламдың мырзасы Алла Тағаланың ең сүйікті елшісі пайғамбары болған толық инсан Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам асыл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламдың өмір таржымалы адеп ақлағы, үлгілі жүрім тұрымы мына ушул нәрселер менен таанышып атабыз, оқып біліп, шындығында біз бактылуу адамдарданбыз. Кечеги сабакта келип токтолгонбуз. Ва ахаббул либас илейхи ал-хибарату деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн тон, чепкен кийимдердин ичинен хибара деген чепкенди тонду жакшы көрөт эле дейт. Бул сырттан алынып келген, Хижаз жеринде эмес, мин бурудил Йеман, Йемен мамлекетинен алынып келинген дейт. Демек атайын айт намаздарына, жума намаздарга, элчилерди, ар кандай катчыларды сырттан келген сырт конокторду тозууда мына ушул баалуу чапанын кийип чыгат эле. Фиха мына ошол чапанында хумратун ва баядун, кызыл өң анан ак өңдөр бар эле дейт. Өткөндө болбосо биз Гунияту завил ахкам фи бугьяти дурал хукам китептин толук аты, кыскартып айтканда Ал-Хашия Шурумбулали деген китептен аалымдын ошол кызыл кийүүдөгү фатвасын айтсак, кээде коомчулук мындай туура түшүнө албай калды да ошонучу. Туура матындарда келген ойкурахул муасфар вал медеп вал ахмар деп. Бирок бул жерде баягы кийимдин баардыгы кызыл тазыл болгон эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хибара дегени арасында кызыл өңдөрү болгон деп атат. Ва ахаббу сияби илейхи ал-камис. Кийимдердин ичинде эң жакшысы комис деген кийим эле дейт. Комис дегени баягы жака менен ылдый узун баягындай бутуна чейин кеткен кийим эле дейт. Устаздарыбыз айтат, азыркы саудиялык бир туугандардын кийген кийим эмес, пакистандык туугандарыбыздын, Индия, Пакистан туугандардын кийими эмес, баягы эң окшошу. Мунуфия деп Египетте бир жер бар, мындай да, жакасындай. Жакасы тура турган жакасы жок, кенен. Жакасы кенен болот. Анан жеңи болсо кичине чоңураак келет. Анан ортосундай кынапталып келет дагы, өтө мындай женеге чапташкандагы эмес, орто болуп туруп, ылдый жагы бир аз кененирээк болот. Мына ушул чепкен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чепкенине заманасына жакыныраак болот деп айтат. Түшүнүңүз да бир тууган. Ошол комисти жакшы көрөт эле. Ва якулу иза лабиса саубан истажаддаху, жаңы кийим кийгенде ушул дуаны айтат эле. Сиз кыргызчасын болсо да эстеп калышыңыз керек. Аллахумма лакал хамду кама албастани. Мага ушул кийимимди, жаңы кийимди кийгизүүгө мүмкүнчүлүк берген Алла Таалага шүгүрлөр, мактоолор болсун. Демек, жаңы кийимдин өзүнө дагы шүгүр айтып атат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кече эреже кылып сиздерге жаздырганбыз. Юқаддиру ни'мата ва ин қаллат деген эреже өткөнбүз. Немат, Кудайдын сыйы, тартуусу, жакшылыгынын кичинекей чоңуна карабай, кичинекей болсо да аны кадырлап, кастарлап баркына жетет эле. Адамдардын мээнетинин кадырын билүү, мээнетин кадырлоо, туура бул чоң жашоодогу сүннөт дегенбиз. Ушундай жаңы кийим кийгизген Аллахым сага шүгүрлөр болсун. Биягын эми улап жазып түшүнүшүңүз керек. Ас'алука хайрах, ушул кийимдин жакшылыгын сураймын дейт. Кийимдин жакшылыгын сураймын. Анткени кээде адам баласы таза адалдан деп билип, бирок шек күмөн туура эмес жаныбарлардын кошумчасы жана башка нерселер аралашып кетиши мүмкүн да, жок. Ушул кийимдин жакшылыгын сураймын дейт. Ва хайрама суни алаху, ушул кийим жакшы жолдо иштетилүүсүн, сооптуу амалга кийилүүсүн сураймын дейт. Ар бир кийимди, унааны, үйдү бир нерсени алганда, ошонун өзүнө эле сүйүнбеш керек, сүннөткө ылайык ошол нерсенин жакшылыгы болсо мага буйур деп, жакшылыгы менен кошо сүйүнүш керек экен да. Бата бергенде дагы биздин аксакал аталарыбыз мурда сонун берген, азыр ошону үйрөнүш керек. Ушул кылып аткан, белсенип аткан, бет алып аткан ишиң сен үчүн, элиң үчүн, дүйнө акыретиң үчүн жакшылуу, кайрымдуу болсо, Кудайым берекесин берип, тагдырга ишке ашырсын жүзөгө деп, ошол нерсени байлап коюш керек. Ошонун ичинде жакшылык болсо Кудайым насип кыл. Жамандык болсо, диниме, акыретиме
үй бүлөмө зыяны тие турган болсо мындан алыс кыл, оолак кыл деп сөз ушуну сурап коюш керек. Биз билбейбиз. Кээде жакшы деп ойлойбуз, Кудай сактасын, тетири жаман чыгып калышы мүмкүн. Кээде бир нерсени туура эмес божомолдоп калабыз, ал нерсе биз үчүн жакшы болуп калышы мүмкүн. Карасаңыз, эмне деген маани бул жерде? Кийимдин жакшылыгын жакшылыкка кийле турган сыйын насип кыл дейт. Бул кийим менен көптөгөн ибадаттарды, көптөгөн жакшы жыйындарга баруу деген маани чыгып атат. Ва а'уду бика мин шаррихи, кийимдин жамандыгынан, ва шарри ма суни алаху, жаман максатта кийилип калуусунан сакта өзүң дейт. Эгерде биз күнүмдүк муктаждык болгон кийимдин жакшылыгын суроого муктаж болсок, ушунчалык чоң келишимдерде, чоң үй сатып алганда, чоң унаа сатып алганда, чоң бир балдарыбызды окуу жайга тапшырып атканда, биз анда өтө астейдил карап, көп нерсени сурашыбыз керек болот экен да Кудай Тааладан. 2 рекет намаз окуп, кажаат намазын окуп, бир нерсеге белсенип, ошол нерсеге бет алыштан алдын ушуга сөз аракет кылып коелу бир туугандар. Кудай Таалам жакшылыгын берсин, ушунун береке кайры болсун, арты жакшылык менен бүткөй эле деш керек да. Ва ту'джибу сиябул худур, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кийимдердин ичинен өңү жашыл өңдүү кийимдер жагат эле дейт. Ошон үчүн окула турган жерлерин дагы жашыл өңгө боёдум да атайын. Бул көзгө да жакшы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жактырган өң. Жашыл өңдүү кийимдерди жакшы көрөт эле дейт. Жашыл өңдүү селдеси дагы бар эле да. Ва ялбасу хатаман мин фидда, күмүштөн шакек кийет эле. Казак бауырларыбыз жүзүк деп айтат го. Ошондой жүзүк күмүштөн болгон шакек кийет эле. Нақшуху, жазылуусу Мухаммад Расулуллах, Алла Таала, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын элчиси деген жазуусу бар эле. Ханафи мазхабта мына үйдө калып калды, телеке каршы мен алып келе албай калдым 3 томдук ихтияр китебини. Ихтияр китепте Мухтасар Лукая манын шархтарында, Шарх Лукая хидаяларда айтат, эң жакшысы эркек адам өтө зарылчылык, чоң маани болбосо, зарылчылык жагдай туулбаса, жаралбаса, шакек тагынганы жакшы эмес. Эркек адамдын эркектиги анын сүрүндө, айбатында, сөзүндө болсун. Көбүнчө тагынчак бул нерселер аял затынын табиятына шай келет деп айтат да. Эркек адам өзүнүн эркектигин сакташ керек, салаватын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал учурда ошол шакекке муктаждыгы бар эле. Ошол шакек ошону менен келген катчыларга Мухаммад Расулуллах мына бул мен тараптан кеткен кат деп ишеничтүү белгилеш үчүн жана кабыл алыш үчүн илгерки үрп адат ошондой эле. Азыр бүгүнкү күндө мындай көрк катары болуп, же башка дин ээлерин туурап кыла турган болсо карап көрүш керек эме. Бирок эң жакшысы тагынбаган жакшыраак деп ихтияр китепте айтына. Зарылчылык болсо кир жөнөмө. Зарылчылык жагдай жаралса, мисалы бүгүнкү заманда деле. Кайсы колуна кийет эле фи хинсирихил айман. Оң колуна кийет эле ошол. Ортон оймоктон кийинки аты жок го. Руббама жаалах фил айсар, кээде ошол сол жагына, сол колуна дагы кийет эле дейт. Баягы саатты оң колго кийген жакшы, сол колго жакшы, сүннөт деп оң колго адеп, мустахаб деп кийген жакшы, кээде сол колго кийип калса да аны биз мындай адепсиз деп айтпайбыз. Бирок албетте талаш тартыштан башкадан чыгыш үчүн эң жакшысы оң кол. Бирок кээде бул уруксат берилген нерсе экендигин билдириш үчүн зарылчылык учурларда сол колуна дагы тагат эле дейт. Ва юхиббут тыйба, атыр жыттуу, жыпар жыттуу, таза жыттанып жүрүүнү жакшы көрөт эле. Ва якраху раихатал карихата, мындай адамдын көңүлү мындай бир чөгө тургандай жаман жыттардан, көңүлүн ренжите турган абалардан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сактанып жаман көрөт эле дейт. Мусулман адам өтө таза болуш керек да. Мисалы Раматылык Чубак устазыбыздын анда көзү түрүү, биз Ислам университетинде окуп аткан элек, айткан жери бар да, бир мечитте айтып, кирсеңиз кадимкидей кечиресиз бул улуу сөздөн. Кагаз короп эле адеп менен айтайын, төмөн түшпөй. Жаман жыттар жыттанып калат, саждага барган кезде дейт эле да. Мусулмандар качан ошол окуган намазынан пайда табат? Биринчи, мечиттен алдын ажаатканалары таза турса. Бул өтө чоң сөз, көңүл буруш керек. Мечиттен алдын ажаатканабыз таза туруш керек. Эмне үчүн? Нурул идах ва najatул арвах деген китеп бар. Хасан ибн Амар аш-Шурумбулали хижраттын 1069-жылы кайтыш болгон. 11-кылымдын аалымы айтат, истинжа маселеси бар го ажаатканада. Истинжа маселесин толук ордуна коюп, тазаланып, көңүлү жай алмайынча дааратка киришпесин дейт. Демек, тазалыктын башаты ошол жерден башталат экен мусулмандардыкы. Ажааткана таза туруш керек. Бизде өтө элекке каршы. Казак бауырларыбыз айтканда өкүнүчкө орой дейт го алар. Жаңы мечит салынат, ажаатканлар зымылдап, ушундай жакшы болуп, мизилдеп таза турат, бирок бир канча убакыттан кийин эле каралбай, шалтак-балтак болуп калат да, бул жакшы эмес. Бул жакшы эмес.
мусулман адамдар тазалыкка көңүл буруш керек, ажыратканадан башталыш керек. Андан кийин бут кийимдерди кирип атканда эринбеш керек, зерикпеш керек, маани бериш керек, иреттеп коюш керек. Муну биз айтпасак болот, ушунча убакытты кетирип. Бирок бул айтышка зарыл болуп атабыз да. Унааны туура токтотуп, бут кийимдерди туура тизип, мешиттин ичинде таза бут кийим менен жыттанбай таза келип, ошого көңүл буруш керек. Тазалыкка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаман жыттарды жек көрөт эле дейт. Ошон үчүн ким сарымсак, пияз жеп алган болсо, куурулбаган башкасын, жыты жыттанып калса, этияттасын, жытын кетирмейинче мешиттерге келбесин. Бул деген эми мындай тазалыкка, жалпы тазалыкка көңүл бурсун деген сөз да. Ва якулу, жана ушинтип айтат эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Инналлаха жа'ала лаззати фин-ниса ва-тиб." Кудайым менин адалдан болгон рахатымды эки нерсеге бекиткен дейт. Көңүл буруңуз, адалдан болгон рахат. Муну бир аз чечмелөөгө муктажбыз, антпесек туура эмес түшүнүп алышат адамдар. Аял жандуу жана башка деп. Кудай Таалам адалдан болгон рахатты эки нерсеге бекиткен дейт. Биринчиси ошол аял затына, никедеги аял затына, экинчиси жакшы атыр жыпар жытка деп атат. Кечээки акыйда сабагында акыйда илиминин максаты эмне дегенде эки кыл жооп бергенбиз. Биринчиси ошол пенде өзүнүн пендечилик чегин билип, Кудайдын ишигине кийлигишпөө. Пенде өзүнүн ким экендигин таанып билип, өзүнө таандык түшүнүктөрдү Кудай Таалага таңуулообу. Мисалы, сиз өзүңүздөгү денеңиздеги кемчиликти бир адамга эле таңуулап, бул деле ушундай дебешиңиз керек. Сиздеги бар кемчилик башкада болушу шарт эмес ал. Ошол сыяктуу акыйдада биринчи максат ошол, экинчи максат Алла Тааланын астында адепти кармануу, пайгамбарлардын астында адепти кармануу. Айтканбыз, пайгамбарлардын астында 3 нерсе бар. Ма яджибу алейхим, кайсыл сыпаттар аларда сөзсүз табылыш керек, кажет. Ма ястахилу алейхим, кайсы сыпаттар табылбашы керек. Мындайча айтканда, ошол сыпат кездешип, жолугуп, табылып калса ал пайгамбар боло албайт. Үчүнчүсү, пайгамбарларга кайсыл иш-аракет уруксат берилет. Мындай көнүм шатат катары кабылданат. Бул дурус пайгамбарларга таандык маселе делет. 4 нерсени айтканбыз, көп сыпаттар бар. Ошонун маңызы 4-өөнө келип такалат. Ас-сыдык, чынчылдык. Ал-фатана, зирек, акылдын курчтугу, тунуктугу. Ат-таблиг, Кудай түшүргөн шариятты толук ийне жибине чейин жеткирүү, баяндап. Анан ал-аман, аманаткөйлүк. Ушул 4 сыпаттын тетириси пайгамбарларда эч качан жолукпаш керек. Адам өзү каалап пайгамбар боло албайт. Имам Матуриди, машалла, 331 хижратта кайтыш болгон 4-жылы маалымы. Тавхид деген китеби бар. Эң жакшы басмаканадан эмгек кылып чыгарган, Туркиядан чыгарышты, Абу Бакыр Тубал угулу дейт. Угулу да бизче айтканда. Тубалдын угулу Абу Бакыр. Аллах разы болсун ал устаттан. Ошондо пайгамбарчылык деген темада Имам Матуриди радиаллаху таала ушул эрежени айтат. Иннан нубувата минхатун ва лейсат бимихна. Көңүл буруңуз бир тууган. Пайгамбарлык Кудайдын тандап алган, тартуулаган белеги. Адам өзү ага нерсе аракет кылып жете албайт дейт. Туура акыйдада адам пайгамбарчылыкка, туура пайгамбарчылыктын эшиги жабылды. Мөөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен. Бирок ага чейин пайгамбарлар өзү каалап жете албайт, мындай таза болуп, тарбиялап, башка болуп. Алла Таала тандайт. Далили Кур'ан-ы Каримде бир аят бар, көп. Ошонун бири ва яджтаби илейхи ман яша. Кудай өзү гана тандап пайгамбарларды тандап алат. Демек, ошондой Кудай тандаган пайгамбарларда 4 сыпат кездешпеш керек. Жанагы 4-өөнүн тетириси, антоними. Чынчылдыктын карама каршысы жалган, карагандай калпты айтуу, караөзгөйлүк. Эч качан бир сөзүндө жөнөкөй жашоосунда да жалган айтпаш керек. Хадис илими бар, бир тууган илим терең. Сиз угуңуз бул нерселерди. Изилдениңиз. Мусталахул хадис дейт. Хадис деселе бул сахих, ишенимдүү, тастыкталган. Доиф алса экен, аны менен бүтпөйт иш. Билиңиз, бул хадис илиминдеги 1000ден бири гана сахих менен доиф болот. Ар жакта 999 маселе бар. Ошонун бири бир тууган. Адамда илмул жарх ва та'дил дейт. Бул адамдын сөзү кабыл алынабы же жокпу? Бул адамдын сөзүнө маани берилеби же булга такыр мындай кайдыгерлик менен мамиле жасайбы? Карап көрүшөт дагы, балагатка жеткенден баштап мунун чөйрөсүн карайт. Жана хадисти жеткирип аткан адамды электен өткөзүшөт. Катуу электен өткөзүшөт критерийлерден. Күнүмдүк жашоосунда жалган айтса, бул жашоосунда жалгандан тартынбаган, айбыкпаган адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде деле жалган айтып коюшу мүмкүн. Факт жок, далил жок, аргумент жок.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис жалган айткандыгы. Бирок жашоосунда жалган айткандыгы буга таасир этет. Жалгандын жыты бар мында деп туруп алымдар кабыл албай коет. Имам жалганчы деп. Имам Бухари Аллахым разы алыстан ошентип бирөөдөн хадис угам деп барса, улоосун чакырып аткан экен, караса, жем берем деп жанагы дагара жанагынын ичинде эч нерсе жок болуп чыгат. Чылапчын тешенин ичинде. Эми жаныбарды алдап атсаңыз, мен сизден хадис угуп албайм, кечиресиз деп жүз буруп кеткен. Шунчалык кылдап каралат. Бул адамдарды ушунчалык тандап, чынчылдардан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин алып келүү мусулман үммөтүнө гана берилген бакыт болот бул. Бул мусулман үммөтүнө гана берилген бакыт. Башка үммөттөрдө андай болгон эмес. Пайгамбарларынын көзү өтө замат акча, бизнес кылуу үчүн жанагындай Тооротду, Забурду, башкаларды токуп жалгандан бир акыйкатка 99 жалганды кошуп, нускаларды көбөйтүп, ошол аркылуу жан багышкан. Ислам үммөтүндө Куранды, хадисти хиярул умма ан хияр. Эң каймактардын каймагы, мыктылардын мыктысы гана жеткирип берген бизге. Сизге келип жеткен Моул Куран, мисалы Куран деп элестетсек, ушунун бир аяты, бир хадис эң мыктылардын мыкты. Жашоосунда жалган, керек болсо оюна келбеген адамдар, такыбачылыктын чокусун кармаган адамдар, эси, дарты ордунда болгон, соо болгон адамдар, зээни күчтүү болгон, көкүрө күчтүү жазып жүргөн адамдар гана бизге жеткирип берген. Ошолордуку гана кабыл кылынат. Кандай сиздин диниңизде ушундай камкордук бар? Пайгамбарларда жалганчылык болбош керек. Экинчиси фатуана. Пайгамбарларда мындай баам парасаттын жоктугу, буйдалып, тушалып, түйшөлүп, кыйналып калбаш керек, жооп таба албай. Миң акылдуу душман бар, жарга такаса, ошол жагдайда дендароо болуп, апкарып, оозунан сөз түшүп калбаш керек. Үчүнчү сыфаты ат-таблиг, шариатты жеткириш керек болсо, ал-китман, жашырып калбаш керек. Кыргыз тилинде кетмен деген сөз араб тилинде китмандан келип чыккан. Кетмен жерге салсаңыз топурак жаап коет. Катама жаап коюу деген сөз. Мактум деген, кадыр баркы жабылган деген сөз. Жаап жашырбайт. Акыркысы ал-амана ал-хияна, эч качан динде же күнөө кылып, же Кудайдын астында жүзү кара болуп кыянатчылыкка жооп бербейт. Эми биздин азыр могул жерде эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, менин адалдан ырахатым эки нерседе, никедеги аял затымда жана атырда деп атат. Неге мен бул акыйданы кошуп кеттим? 3-чү бөлүк азыр ушуга жооп болот. Пайгамбарларга уруксат берилген нерсе акыйдада ал-а'радул башария деп айтат. Адам баласынын башына түшкөн нерсе пайгамбарлардын да башына түшөт. Бирок ал нерсе алардын кадырын түшүрүп, жер менен жексен кылбаш керек. Адам баласы ооруп кала, ооруйт. Бирок акылынан азып, жинди даражасына жетпейт, жиннилик. Акылынан кетти деген шариатка доо кетти деген сөз болот. Эс ооруп калышы мүмкүн, оорушу мүмкүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуйбуз, өлүм алдында аябай катуу ооруган. Башы катуу чыңалган. Аял затына үйлөнүшү мүмкүнбү? Үйлөнүшү мүмкүн. Эмне аял жандыбы, муктажбы? Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнбөсө үммөтү үйлөнбөй коймок. Үйлөнбөнү ибадат деп түшүнүп алмак. Башка диндин өкүлдөрүнө окшоп. Жашоодо кыйналып, зинага башкага жол берилбек. Бул ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жеринде Алла Таала адалдан болгон ырахатты эки адалдын ичинде бекиткен. Никедеги аял затына жана атыр жытка дегендин мааниси аял зат эркектин ар намысы. Өткөндө айтып бергенбиз чыгарганыбызда. Аялыңыз намысыңыз менен арыңыз, Кудай кошкон жарыңыз деп. Бул жерде максат аял жандуу экен деген сөз чыкпасын. Никедеги аялга Кудай Таала мага ырахатты берди деген сөз, аял зат аркылуу үммөтүм кадыр баркын, арын, аброюн, таңазасын сактай алат деген сөз. Демек бул деген сөз Кудай Таала мага калкан катары, чеп коргон катары, мына ошол адал никени берди деген сөздү чыгарасыз тыянакты. Көрдүңүзбү, кээде бир сөздү түшүндүрүш үчүн кээде 15-20 мүнөт сүйлөш керек болот. Ушинтип түшүндүрбөсө ине жибине чейин туура эмес, калпыс түшүнүктөр чыга берет анан. Атыр маселеси атыр маселеси. А бирок уландысы ва жа'ала qurrata ayni fi s-salah, көзүмдүн кареги, бул деген сөз көзүмдүн сүйүнүчү. Балам, көзүмдүн карегисиң, сен жалгыз баламсың дейт го энелер. Көзүмдүн кареги, жүрөгүмдүн сүйүнүчү, жашоомдун бакыты намазга коюлган деп атат. Намазга коюлган. Акыркы кайтыш болоорунда дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катуу кыйналып жаткан. Ордунан тура алган эмес. Айшенебиз чекесине канча калың кездемелерди коюп, үстүнөн дем салып окуганда колун күйгүзүп кеткен да сыктык. 70 азаматка, күчтүү азаматка келген оору пайгамбарларга келет деген.
Ошондой катуу ооруп атканда бир аз оорусунан жеңилдеген эки сахабанын коштоосунда бир аз бутун чийип барып, ошол мечиттен парданы ачып, бир абалды көрүп, ыраазы болуп, жүзүнө күлкү тарап, жүзүнө нур чайып, сүйүктүү пайгамбарыбыз болсун кайра келип жатып анан жанын берген. Кайсыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бул жашоодон өтүүдөн алдын кайсыл нерсе сүйүнчкө бөлөдү? Жүрөгүн кайсыл амал, кайсыл иш сүйүнчкө салды? Мусулмандардын ынтымакта бир имамга баш ийип намазда турган абалы. Мына ушуну көргөндө пайгамбар салам сүйүндү. Аалымдар ушул жерден бир канча пайданы чыгарган. Ынтымак биринчи орунда турат. Итаат биринчи орунда турат. Намазга маани берүү биринчи орунда турат. Намаздагыдай итаатчыл болуп, намаздагыдай бир жүрөк, ынтымактуу, ак, таза болсо, мына бул Кудайга да жагат, мындай көрүнүш Алланын элчисине да жагат деген сөз. Ошону айтып атат бул жерде көзүндөн карайген. Ва яктахилу бил исмет. Исмет деп өтө бир жанагындай көзгө кое турган сурманын жогорку түрү исмет дейт аты. Умра ажыгарып алсаңыз, же баргандардан алдырыңыз. Көзүнө исмет коёт эле. Орозо туткан маалда да көзүнө кээде сурма коёт эле. Ханафи мазхабта орозо учурунда сурма коюу макрухтөрүнө башка кошулбайт. Ал көздөн бир оозго же башкага жетип кетпейт. Туура сактанган, этияттанган жакшы болушу мүмкүн, бирок ал орозосу бузулбайт. Ва юксиру дахна расихи ва лихиятихи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чачыны, сакалыны боёйт эле дейт. Май менен кадимкидей майлап карайт эле. Майлап карайт эле. Ва яттахину гиббан. Мындай көп убакыт өткөрбөй, бүгүн мисалы сакалы менен чачын майлай турган болсо, карап, боёп, кийин 3-4 күн өткөндөн кайра майлап карайт эле дейт. Хадис бар, Ибн Хиббан сахихинде башка алымдар алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кана лаху ша'рун фалюкрим." Кимдин чачы болсо, чачына сый урмат көрсөтсүн дейт. Таза кармасын деген сөз. Өзүнө боюна тың болсун деген сөз да. Ва яктахилу витран. Көзүнө сурма койгондо таксан деле 3, 5, 7. Таксан эмнеден кабар берет? Роддул Мухтар Хашият ибн Абидин деген китепте да келет. Эң жакшы амал акыркы намазын витр кылганы жакшыраак дейт. Тахажжудун окуп, анан акыркы уктаардан алдын намаз витр менен бүтсүн. Анткени таксан бул Кудайдын бирдигинен кабар берет. Кудайдын бирдигинен кабар берет. Бул бирдик, бул мусулмандардын мындай бир девизи, мусулмандардын шан шөкөтү, мусулмандардын чоң маңыздуу маселеси деп атат. Ошон үчүн таксанда көзүнө сурма коёт эле. Ва юхиббу таяммуна фи тараджулихи. Чачын тараганда дагы, ва таналху бут кийимин кийгенде дагы, ва фи tahurihi тазаланганда дагы, жуунуп тазаланганда, иреттенгенде. Ва фи ша'ни куллихи иштеринин бардык бөлүктөрүндө ошол оң жактан баштайт эле дейт. Сүннөт мустахаб болуп эсептелет. Карасаңыз. Ва янзуру фил мир'ати. Күзгүгө каранат эле дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам күзгүгө каранып, дене боюна тың болуп, иреттүү, тартиптүү, өзүнө тың жүрөт эле дейт. Жаштай болуш керек. Каарган адамдай жүрүп албаш керек. Дене боюна, кийимине тың караш керек болот. Көрдүңүзбү бир тууган? Мусулман адам чекчейип туруш керек болот. Мусулман адамдын сүйлөгөнү, басканы, жүргөн туруму мусулман эмес адамдар көрүп, коомдун ичинде мындай бир жарыгын чачкан айдай, мындай жамалын чачып жүрө турган күчтүү болуш керек да мусулман адам. Жылдыздуу болуш керек. Ал эми мусулман адамды көрүп туруп иренжип кетип аткан болсо, демек сүннөткө шай жашай албай атабыз деген сөз жаралат бул жерде бир тууган. Эрте туруп карып албаш керек, карып олтуруп жашарып албаш керек мисалы. Туурабы? Кыргыздар бул сүннөттү жакшы айтып койгон. Кыздын кыздай, кыштын кыштай, күздүн күздөй болгону жакшы. Туурабы? Жайда кар жаап аткан болсо, бапылдатып, ал туура эмес болуп калат. Күзгүдөн өзүн каранат эле. Демек дене боюна тың жүрөт эле деген сөз. Тың жүрөт эле. Көп аялдар даттанып келет. Казып көрсөңүз, күйөөсүнүн ошол өзүнө каранбагандыгы да. Чубак устазыбыздын сөзүн күн ишенебиз, бирок талак маселеси, даттанып келген маселелерди караганда ошончолук ынанып баратабыз. Кыргыз затынын, аял затынын түшүнүгүндө, баамында, ой жүгүртүүсүндө кетем дегени мага чындап эле жакшы карабай атасың деген түшүнүк экен да бул. Күйөөм, сен убакыт ажыратпай кеттиң бизге. Дене боюңду таранып каранбай кеттиң. Чын да. Оозун таза кармабаса, сүйлөшкөн сайын кечирesi жыт чыгып атса, денесине карап атса, үйүнө келгенде үйүнө аялын 10 мүнөт убакыт бөлүп коюп, телевизор дидарлашып, же болбосо телефон менен, уюлдук телефон менен жатса, ал аял затына жакпайт эч качан. Балдарына дагы туура эмес үлгү болот.
сапарға чыкканда караңыз. Вала туфарикуху qaruratud duhni fi safarihi. Сапарға, жолго чыкканда аты арытып. Жанагы чачын, сакалын майлай турган, боёй турган, ошол боёп майы, майдын идиши сөзсүз бирге жүрөт эле дейт. Сапарға чыкканда да ушунчалык. Биз сапарда эмес, үйдө жүрүп сапардагыдай тосуп кетебиз го чиркен. Туурабы туруңуз кээ бир учурда. Кээ бир адамдар бар, сапарда эмес, жергиликтүү болуп жүрүп, сапардагы адамдан да кейпи начар болуп кетет. Суук болуп кетет. Сапарды кубарып кетет, өңгө кубарып. Сапарда дагы ошол чачын, сакалын майлай турган идишти, айнек идишти алып жүрөт эле. Бул бир. Санап отурубуз. Вал мукхола. Сурма идишин, көзгө кое турган сурма идишин. Бул жерде кооздук эмес, сүннөт баягы көздүн сурмадан максат медициналык пайдалары көп, ар кандай микробтордон, зыяндуу нерселерден сактап турат. Анан экинчиси сүннөт. Ошол сурманын идишин алып жүрүнчө ал бир айнекти күзгүн алып жүрөт эле. Вал мушт өкөтөн кетет, таракталат эле. Вал микрот кайчын алып жүрөт эле. Васук мисвакты алып жүрөт эле. Вал ибро ийнени алып жүрөт эле. Вал хой жибин алып жүрөт эле дейт. Карасаңыз, не деген бул маанилер бир тууган. Өзүнүн ушунчалык денесинде тың болот эле деген сөз да. Муну угуп алып жеңелерибиз мына калыс таксыр айтып атпай, өзүң тигип ал дебесин албетте. Аял затынын бактысы күйөөсүнүн кызматы туугандар. Муну жакшы түшүнүш керек. Аял затынын нары бир, экинчи намысы, бактысы, бейиши бул күйөөсү болуп элестетилет. Хадистерде ачык келет. Туура шарият бир хадистен алынбайт, тең салмактуулук бириктирип келип. Аял күйөөсүнө кызмат этет, күйөөсү элге кызмат этет. Өкө ынтымактуу туу тутуп жашайт, балдары тарбиялуу өсөт. Демек коомдон алкыш топтоп берет. Мына ушуну менен иши илонат. Анан кыска 50 жылдык, 60 жылдык жашоодо аялы күйөөсүн кызганып, күйөөс аялын кызганып, бири-бирин тоготпой, эрегишип жүрсө, анда биз өлкөбүзгө деле, өзүбүзгө деле жарыталык өмүр сүрө албайбыз бир тууган. Элестетсеңиз, кабырда жатканда ушунчалык калың дептерди ачып сураганда дагы, кабырда дагы, кыяматта дагы аялың менен ушинтип эшектепсиң. Мисалы да Кудай сактасын да, реалды сүйлөйлү, күнүмдүк. Ошондой баракат болуп калган жашоодон уялбайсызбы бир тууган? Карап көрсөңүз, амалынын бардыгы эле аялы менен урушкан, күйөөсүнө итаат кылбаган, уят болот кыяматта ошондой нерселерди окуш. Биздин амал дептерибизде албан чоң иштер туруш керек. Кээде ушундай иштер жазылат бир тууган. Сиз аны бул дүйнөдө кылган эмессиз, адам таңыркайт, таң калат. Качан мен ушул нерселерге жетиштим дейт. Периштелер айтат, баланчы учурда чын жүрөктөн ихлас кылып ниет кылгансың деп айтат. Ниетиңдин оңдугу, түздүгү, максатыңыздын бийиктиги, ихласыңыздын аруулугу себептен Кудайымдын мээрими менен ушуну бир эсе сооп кылып жазды. Эгер ишке ашырганыңызда Кудайдын топугу менен 10 эсе ихласка жараса 700, 100 эсе жазылат эле дейт. Карасаңыз, жашоодо чоң максат коюу бул эрдикке жараша турган иш. Чоң максат. Албетте имандын көлөкөсүндө. Ушуну айтып атат мынакей. Не деген бүт бардыгын тың болгон да? Секетин кетейин даватчы туугандарым тың болот жашоодо. Ушул сүннөттү жакшы аткарат. Бардык ордунда турат го. Мисвак ордунда турат. Бүт биягы турат, биягы турат. Сонунда бул сүннөттөрдөн алган. Ва ястаку фил лейлати 3 маррат, түндө түн уйкусун бөлүп 3 жолу мисвакты колдонуп оозун тазалайт эле, жалпы тазалыкка көңүл бурат эле дейт. Биринчиси каблан наум, уйкудан алдын мамык, жумшак жаздыкка башын коюп уйкуга, таттуу мелүүн уйкуга кетүүдөн алдын мисвак колдонот эле. Уйкудан турган учурда жана түнкүсүн Куран окуу, тахажжуд окуу үчүн турганда дагы оозун сөзсүз мисвак менен колдонот эле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оозунан жубайлары, момундардын денеси эч качан жаман туура эмес жытты жыттап көргөн эмес. Кээ бир эркектердин жашоосунда жытты бияка коюңуз, агыт кирип карет чыккандардан кулагы соо эмес аялдардын. Мындай салыштырсаңыз могул жерде таразаны. Биз кимге карап түздөлөбүз? Кимге карап туураланабыз? Кимди кимди биз үлгү тутабыз? Бир гана инсанды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды. Жаман сөз эмес, оозунан жаман жытты жубайлары, жакын адамдары жыттап көргөн эмес. Биздин жашоодо жыт биякта эле калат ал. Агыт кирип, карет чыгып, ашатма сөз, көңүлдү калтыра турган сөз, 50 жыл жаштыгын, сулуулугун берсе, ошону эркектер аял деле бул. Бир тараптуу эле айта бербейбиз. Ушундай сөздөр чыгып кетип атат да, бул такыр туура эмес да бул. Ооз бар экен деп сүйлөй бербеш керек, эртең анын сурагы оор болот. Карасаңыз, андан кийин күндүз айндал хуружи салат субх, таң суюлуп кирип, манас эпасында таңдын багымдатын убактысын катып айтат да. Таң суюлуп киргенде депчи.
так убактыларын айткан. Эртең менен таң суюлуп киргенде багымдат намазында да оозун мисвак менен колдонуп барат эле. Вакана яхтажиму хижамадагы кылат эле, кан алдырат эле дейт. Сүннет. Хижаманын зарылдыгы абдан чоң. Аял киши өткөндө биз айтпадыкпы? Бакалаврда университетте 2-курс окуганда бүгүнкү күндөгү жаңы ташталган суроолорго жаңыча жооп деген кодая фикия муасара деген илим бар, аябай сонун илим. Ошол жерден койлорду клондоштуруу, Австралиядан чыккан Дели деген кой, ана ошо окшогон нерселерди айтып туруп, аял кишинин айызын келди, көрсө, чачтын кылынан баштап, тырмактын учунан баштап, дененин ар бир бөлүгүнөн зыяндуу кандар саргып, агып, жатынга келип, жатындан анан ары чыгып атат да. А эркектерде андай нерсе жок экен, хижама аркылуу тазаланып отурат экен. Бул сүннет экен да абдан чоң. Бирок сүннөттө аткарган адамга алыш сүннет болот бир турган. Сөзгө маани берип коюңуз. Сүннөттө аткара турган адамга барып алуу сүннет болот. Хижама деп эле гигиенаны сактабаган, бирөөгө колдонгон идишти тазалабастан туруп, жарым-жартылай тазалап алып келген адам болбойт андай. Ар бир нерседе адис маселесине кайрылыш керек, Ошондой адамдарыбыз бар, кече жакында бизди да хижама кылды, баштан аркадан, Аллахым разы болсун. Хижама керек. Адамдын зээнине мындай ныксырабай, уйкусурабай, сергек жашоо жүрүшкө бул аябай көп маани берет. Эми бул жерде мына паттема кыргызча жазып коюпмун, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тамашалары деп. Карасаңыз, маанай көтөргөн учурлар. Ва кана ямзах ва ла якул илля хакка, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма эмес, ал киши олуттуу киши болгон, максаты чоң. Кээ бир жагдайларда, учурларда, кээ бир маалдарда тамашалайт эле, бирок акыйкаттын айланасында гана. Акыйкаттын чегарасынан ашпастан тамашалайт эле. Ошонун азыр үлгүлөрү келет. Биринчи мисал, бир аял заты келди да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтты. Ихмилни аля жамал деди. Ашыкча төөңүз болсо, мени миндирип алыңызчы төөгө деди. Учкаштырып эмес, миндирип, ошо бир төө берсеңиз, мен минип айдап алайын дегенде, факала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, ахмилука ала валадиннака, төөгө мингизбейм, төөгө тура албай калат, төөнүн баласына мингизем дейт. Тайлакка, ботонго мингизем деди. Ошондо айтып атат, ла ютикуну, бул тайлак мени көтөрө албайт го дегенде, адамдар келип жана аялга айтышканда, ва халил жамал илла валадиннака, чоң төөдө эле убагында тайлак болгонго бото болгондо дейт. Мурдак өткөн чагы менен айтып атат да, ошого көтөрөм деп чыгарасаңыз, демек жаштыкка дем берүү болуп атат да бул жерде. Экинчи тамашасы, бир аял заты келди, Алланын элчиси, менин күйөөм катуу ооруп төшөктө убайым тартып жатат, ва хуядука, сизди мүмкүн болсо келип берип, дем салып береби, дуа кылып береби деп суранып атат, өтүнүп дегенде, кайсы күйөөң? Сен кимдин аялы элең? Лa'alla zawjaka alladhi fi 'aynihi bayad, көзүндө агы барбы деди дейт. Ба сенин күйөөңдүн көзүндө агы барбы дейт. Аял кайтып барып, шашып, обдулуп барып, күйөөсүнүн көзүн ачып атат. Не болду? Келинчек не болду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, сенин көзүндө ак бар дегенде, ар бир адамдын көзүндө ак бар дейт имиш да. Агы бар, карасы бар да. Дагы бир аял заты келип айтты, я Расулуллах, Алланын элчиси, дуа кылыңызчы, мен бейиш ээлеринен болоюн. Жараткан Кудай телегей тегиз Алла Таала мени бейишке киргизсин дегенде, баланчанын энеси, бейишке кемпирлер кирбейт деди. Бул киши кемпир улайып калган эле. Дегенде диги киши ботодой боздоп, көл жаштарын төгүп, көз жаштарын кайрылып бара жатканда, жанындагы сахабаларга айтты, диги апага кабар берип койгула. Адам кемпир болуп бейишке кирбейт, жаш кыз болуп бейишке кирет деп айткыла деди дейт. Карасаңыз, анткени Куранда Аллах Таалам айтат, Вакига сүрөсүнүн 37-ci аяты. Аншa'nahunna insha'a, biz аял затыны бейиште жаңыча көркөм менен жаратабыз. Faj'alnahunna bikara, бикир кылабыз аларды дейт. Урубан атсураба дейт, жап-жаш кылып, ушундай көзгө сүйкүмдүү кылабыз дейт. Бул дайыма илимде Куран келгенде адам өз ою менен божомолдоп тафсирлебеш керек, агалымдардын тафсирин айтыш керек. Оң жакта турган китеп Имам Абул Баракат Насафи 710-ci хижратта айтыш болгон 8-ci кыл маалымы. Ушу кишинин Мадарикут Танзил Хакайкат Ta'wil деген китеби бар. Тафсирин Насафи аттуу таанылган кыскача. Ошо кишиден окуйбуз азыр. Инна аншa'nahunna insha'a. Биз бейишке аял затыны киргизиштен алдын жаңы жаратабыз. Жаңыдан аларды жаратабыз дегендин мааниси ibtada'na khalqahunna ibtida'an min ghayri wiladatin. Атенеден, бул дүйнөдө адам атенеден төрөлөт го. Андай эмес, атенеден эмес, Кудайдын кудурети менен жаңы бир жаралыш менен жаралат дейт. Аял заты кайра жаралат экен да.
Мен аялым 5-те болсо, мен деле мындай мээмди алып коет го, билем мен аялым. Ошо 5-ке кирбей эле койсо болбойбу деген эркектер бар да. Же Кудай сактасын кирсе да бөлөп жүрсө болобу, мен дүйнөдө тоюп бүттүм депчи. Чубакса вообще дейт эле, вообще кыжалат болбоңуз. Башкача жаралат ал, жаман кулк мүнөзү калат ал. Мени жемей жок. Албетте аял заты мени жебейт иншалла. Жаман сыпаттары болбойт деп атат. Фажалнахунна абкара, азара. Аларды бикир кылып, кыз кылып жаратабыз дейт. Бул улуу сөздү уят жок, кандай бет жок молдо экен мо дебесин. Куллама атахунна азважухунна важадахунна абкара. Ар бир мамилеге барганда, ар бир учурда баягы кыз бойдон кала берет деген сөз. Кагаз курап айталы, ар бир учурда ошондой абалда сакталып кала берет деген сөз. Урубан. Урубан деген мааниси мутахаббибату иля заужиха ал-хасанат табаул. Бейиште аял заты күйөөнүн акысын 100дөн 100 берип, күйөөсүнө толук сүйкүмдүү, жаркындуу, ушундай бир сүйкүмдүү мейирбан болот деп атат. Бул дүйнө сыноо экен да. Бул дүйнөдө балким жеңемдин 30% сүйкүмдүүлүгүн алып атсаңыз 70% дияктан аласыз, кыжалат болду. Максат никени сактаңыз, жашоо сыноо. Бирөө толук алат, бирөө толук ала албай калат. Толук берген го жакшы. Бере албай калса, ушуну менен бүтүп кетеби дебеңиз. Иншалла акыретте толук алынат. Акыретте аял зат ушундай болот. Мутахаббибату иля заужиха ал-хасанат таба, күйөөнүн акысын толук берип, күйөөсүнө ажарлы сүйкүмдүү болот дейт. Сүйкүмдүү болот. Бул жашоонун сүйкүмдүүлүгүн карайсызбы? Диндин тегерегинде жашаш керек. Диндин, ыймандын, илимдин тегерегинде жашаса, аял күйөөс аялына сүйкүмдүү, кайраттуу болот иншалла. Сүрдү жоготпош керек. Атробия дегени мустауиятин физсин дейт. Бардык аял затынын жашы бир болот деп атат. Банати 33 жашта болот дейт. Ва азважухунна казалик, күйөөлөрү да 30 жашта болот дейт. Окуй 30 жашта болсо кемпир болуп калат го дебеңиз. Кээ бир эркектер ошентип ойлошу мүмкүн. 33 болсо картайып кетет го, мен жашырагын каалайт элем деши мүмкүн да кээ бир эркектер. Алла Таала мантип тамашалаган болбойт. Алла Таала инсанга эмне керек берет, билет. Шашпаңыз бир тууган. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат. Ядхулу ахлул джаннатил джанната мурдан, журдан биринчи. Мурдан бидан, жиадан, мукаххалина, абнаа 33. Ва хум ала халқи адама 60 зираан дейт. Хадистин кыргызча котормосу, бейиш ээлери эркек болсун, эркек аял заты болсун, тап-таза болуп, сүйкүмдүү, нурлуу болуп киришет. Журдан дегени денесинде бир да түк болбойт. Мурдан беттеринде түк болбойт, нурлуу болот, ушундай нур чайып турат денелеринен, беттеринен. Жаадан эч бир жеринде тырыш болбойт. Нурланып, жап-жаш болуп турат, энеден жаңы төрөлгөндөй, баланын терисиндей. Мукаххалина көздөр сурма коюлган болот. Туубаса ал сурма кетпейт. Абна 33 жашта болушат деп атат. Адам атабыздын боюнун узундугу менен туурасында деп атат. 60 зира, 60 чыканак. Болжол менен 45 метр 50 метрге чакын. Демек, ошондой денеге 33 жаш туура келет деген сөз. Эми чыктыбы? Андай денеге анан 30 жаш керек болот. Тууралыгы канча, узундугу канча. Анан экинчиден 33 жашта Алланын хикматы бар. Жашы эле 33 болгону менен бул акыреттин иши эреже бар. La tuqasu umurul ahirati bi umurud dunya. Эч качан акыреттин маселеси дүйнөгө салыштырылбайт. Дүйнөнүкү да акыреттикине салыштырылбайт. Акыреттин жыргалына дагы, акыреттин азабына дагы. Демек, бул дүйнөдөгү 30 жаш иши бүтүп калган турбайбы деген өтпөйт аякта. Ал жерде эми башталган болот кызыктын бардыгы. Бардык кызыктык 33 жашта болгон болот. Түшүнүктүүбү бир туугандар? Мында чоң хикматтар бар. Эмнеге 30 ага такыр убайым чекпеңиз, кантип киремге убайым чекиңиз. Маселе ошондо. Бул аятта мына ушуну айтып атат. Көрдүңүзбү тафсирун Насафи? Тафсирге кайтуу канчалык керемет. Эмки жылдардан кошумча убакытта буюрса тафсирден да сабак кошобуз. Кийинки маселе вакат жамааллаху лаху камалал ахлак. Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга адеп ахлактын бардыгын бирин дагы бириндетип калтырбастан бардыгын топтоп берген дейт. Ва махасин афал, кыймыл аракеттердин эң жакшысын, бийигин дагы коюп тандап берген дейт. Кандай жакшы иш чыкпасын, кандай акылдуу адам чыкпасын, анын көч башында булагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан агып чыгат. Конфуций дейсизби?
Жана башка дейсизби? Жана башкалар канча мурда кийим болсо дагы, бардык заманда артта келсе дагы, жакшылыктын башаты булагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын булагынан чыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салыштырып каралат. Далили мына Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Калам Нун сүрөсүнүн 4-аятында мактады го. Ва иннака ла аля хулуқин азим, сен улуу көркөм мүнөздөсүң деп. Улуу көркөм мүнөздүн фи үстүндө турасың деп. Фи бул жерде ала. Көркөм мүнөз бул оңгол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо, бардык баалуулук көркөм мүнөз, улуу маанилер пайгамбарыбыз салламдын бутунун астынан башталат. Көркөм мүнөздөн жогору турат деген сөз. Кече биз айтпадыкпы? Жашоодо көйгөйлөрдөн жогору турсак, жашоо жеңил болот деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болот, бир тууган. Анан адеп ахлак болот. Карагатпы? Көлдүн карагатын ичип алайын, андан сонун бир нерсе айтам азыр. Баткен чүлүсү болгондо дагы сонун айтмакмын. Туугандар караңыз. Азыркы айткан сөздү кээ бир туугандарыбыз бидат деп же акылы көтөрө албай калышы мүмкүн. Бир нерсени аңдап билиңиз, илим сиздин акылыңыздан бийик турат бир тууган. Акыйкат сиздин түшүнүңүздөн бийик турат бир тууган. Ошон үчүн көкүрөктө ынсапты ойготуп, акылды кенен коюп. Биз билбейм, кээ бир адамдар илим маселесине келгенде тарып жатып алат, кафеге барганда кенен отурат. Өзү тетири болуш керек өзү. Илимде адам бүт нерсени бошотуп кенен отуруш керек. Анан башка жактан корунуш керек, тыйынып. Үйгө барып алып курсагым ток болсом, келинчегим эмне дейт деш керек да. А биякта кенен отуруш керек. Усулул Баздави деген китап бар, имам Баздави, чоң алым Ханафи мазхабта. Толук аты китептен Канзул усул ила илмул усул. Усул илимине жеткирүүдө кем байлыктын ачкычы деген китап. Ошол китептин адашпасам 100 канчанчы бетинде, 3-төн 1-дин алдыңкы бөлүгүндө келет, чоң эрежени айтат. Вала юхиту би илмин набий саллаллаху алейхи вассалам иллаллах. Маанини карап коюңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын илиминин чегин Алла Таала гана билет дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын илиминин чегин, ал кишинин кадыр баркын, ордун Алла гана билет. Башка эч ким биле албайт дагы, акысын да бере албайт. Экинчи далил муну жокко чыгарсаңыз. Я аyyuhalladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Токмокто өткөндө илимин сапарда айттык. Салават боюнча. Аллах Таала Куранда о имандуулар, силер дагы периштелер, жиниңер дагы, жиндерге да буйрук болот бул, периштелерге дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айткыла. Дегенде сахабалар кантип айтабыз салават? Кайсыл формасын, түрүн айтабыз дегенде силер толук айта албайсыңар, акымды берип, ошон үчүн Аллага тапшырып койгула ыйгарып деген. Аллахумма салли аля деп айтабыз аттахиятта. Кудайым, сен өзүң айт деген буйрук этиш бул. Биз айта албайбыз, пайгамбар саллаллаху алейхи кадырын биле албайбыз. Аллахым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кадырын ылайыктуу келген өзүң айт деген сөз. Албетте бул сөз менен биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды адамчылыктан чыгарып, улуу Кудай ордуна көтөрүп аткан жокпуз. Бирок адамдардын ичинде эң толугу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болот. Түшүндүңүзбү жанагы Усулул Баздавидеги сөздү? Тафсирун Насафиге кетели. 4-томун кара 534 дейт. Китеп окуганда ушундай болуш керек. Бой болуш керек дагы. Бир ссылканы сөзсүз ошол жака жазып, бул китепти кара деп жазып, ошол жерге чаптап боёш керек. Ошо менен адам эсте калат. Анан тигини да карабай, муну да карабай кете берсеңиз, аны менен илим жукпайт бир тууган. Илимге ошондой мээнет керек болот. Тафсирун Насафи. Не деген керемет тафсир бул, машаалла. Аккан суудан суу агат иншалла. Ушул биздин эл Орто Азиядан чыккан алым бул киши. Акыйдадан китеп жазган. Акыйдадан китеп жазган, Ал-И'тимад деп. Анын шархы жазган. Ал-Умдатул Акаид деген китеп жазган, И'тимад деп шархтаган. Бардык алымдар окуйт бул китепти. Усулу фикhtан китеп жазган, Манарлы Анвар деп. Бардыгы бул китепти окуйт. Фикhtан Канзут Дакаик деген 40 000 маселе камтыган китеп жазган. Субхан, тафсирден бул китепти жазган. Wa innaka la'ala khuluqin azim, о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен көркөм кулк мүнөздүн үстүндө турасың. Дегенде кыйла, бул кайсы көркөм мүнөз дегенде кээ бир алымдар айткан, бул жердеги көркөм мүнөз экинчи бир аятта чечмелениши келген. Бул алсыз сөз. Алсыз сөз. Кайсы? Худил аф, дайыма кечиримдүү бол. Ва амру бил урф, дайыма жакшылыкка буйур. Ва a'rid anil jahilin, бул улуу жолдо сыноо болот, чырмоолор болот. Наадан түркөй адамдарга теңелме дейт. Кечиримдүү бол, дайыма жакшылыкты көздөп, жакшылыкты буйургун, жана наадан түркөйлөргө, илимсиздерге, жахилдерге теңелбегин деп атат. Айша энебиз айткан, кана хулукул Куран, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү Куран деген, кече окуганбыз. Куран дегени бул иш чечмелет,
Kur'andагы бүткүл адеп ахлак аяттарына толук амал кылып чыккан дейт. Kur'андын ичиндеги адеп ахлак аяттарды толук амал кылган бир эле инсан бар, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болот. Толук амал кылып чыккан дейт. Карап туруңуз эми. Неге Алла Таала бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кулк мүнөзүн бийик көтөрүп атат бир тууган. Ушул жер өтө таасын жер, көңүл буруңуз. Неге бийик адеп ахлактын үстүндөсүн деп пайгамбар салламдан адеп ахлагын көтөрүп, ала тоодой ченеп, салмагын бийиктигин айтып атат десе, мына таглил. Аннаху анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жада бил каунайн, инсаниятка эмес, инсандарга дагы, жиндерге дагы, периштелерге дагы, түрүү атпай жандыктардын бардыгына мээрим төккөн дейт. Төбө келип дартын айткан, жаңгактын дарагы келип туруп сөңгө чыйлаган сагынып, бейиште болом дегенде гана токтогон. Кече өттүк субханалла, улоосунун терин чапаны менен ачыган, жиндерге да мээрим төккөн, инсаниятка да мээрим төккөн, мусулманына да мээрим төккөн, мусулман эмес кайры динине да мээрим төккөн. Эмнеге биз үммөтү болуп туруп мээрим төкө албай атабыз? Эң биз үчүн өмүрүн берген ата-энебизге, жубайыбызга, балабызга, өлкөбүзгө, эмнеге биз мусулман эместерге да мээрим төкө албай атабыз? Эгер ошолорго пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзүн алып мамиле кылганда, биздин мамилебизди көрүп туруп динге кирмек алар. Омар Фарук Макки устаз келип айтып атат, Куранды чечмелеп, чоң энциклопедиядан түрү жүргөн. Бир сөзү менен даават кылып, илим менен чакырса, 5-6 адамды кулк мүнөз жырым-турум менен чакырган дейт. Маселе ушул жерде бир тууган. Лианнаху жада бил каунин, инсандарга дагы, жиндерге дагы дейт. Ва таваккал ала халикихима, эч кимден ажыр сооп күткөн эмес, ал жин инсандардын жаратуусу Алла Таалага гана тобокел кылып жашаган дейт. Эч кимден кылган жакшылыгына акы күткөн эмес деп атат да. Караңчы, бул кыскача айтылганы гана. Жанагы аяттын чечмелениши. Алла Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгачкылардын илимин, Адам атабыздан пайгамбар Иса пайгамбарга чейин, валахирин акыркылардын илимин берген. Ва ма фихин нажат вал фауз, ийгиликтен ачкычын колуна карматкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам умми, пайгамбар берилгенде кат сабаты жоюлган эмес эле, окуганды жазганды билбейт эле. Бирок Саид Багдаш устаз айтат, өмүрүнүн акырында кат сабатын жоюп, окуп, жазганды үйрөнүп кеткен. Демек көрдүңүзбү, илимге ишкыбоздукта бул маселе. Кийинки нерсе, вала муаллима лаху минал башар, эч качан пенде баласы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үйрөткөн эмес. Пенде баласы эле үйрөтсө, дин душмандарынын чырагына май жанып калмак. Биздики үйрөттү деп. Алардын көп ушундай бир шек күмөндөрү бар. Ошентип үйрөттү деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түркөйлүк чөлкөмүндө төрөлгөн, жарык дүйнөлүк. Ушундай корстук, кополдук, анткени мына биз да Арап өлкөсүндө жашап жүрөбүз, Сахара деп коет, чөлдүү жерлердин табияты катуу бөлөк болот. Буркан шаркан түшүп турат да. Ошондой чөйрөдө кандай мыкты инсан болду Алла Тааланын тарбиясында. Алла Таалам бул ааламда эч кимге берген сый, эч кимге бербеген сыйды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берген. Алгачкылардан да, акыркылардан да мыкты кылып тандап алган. Саллаллаху алейхи вассалам. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кайтыш болуусуна келдик бир туугандар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага журт которуп, толук 10 жыл толгондо 63 жашында, туурасы көп фатвалар бар, ар кандай сөз. Туурасы Мадинага келгенине толук 10 жыл болгондо 63 жашында бул дүйнөдөн өттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам биринчи күнү кайтыш болгон. Шашке убактысында. Чак түшкө жакындап, шашке менен чак түшкө жакындап калган учурунда кайтыш болгон. Рабиул аввалдын 12-нчи түнүндө. 14 күн ооруган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Катуу ооруган, 14 күн оорусу күнү түнү токтобой улам-улам көтөрүлүп турган. Арбия деп коет, 3-чү күнү түндө анан жерге коюлунган, биринчи күнү айтыш болсо. Өлүм келген учурда, өлүм төшөгүндө жатканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир идишинде суу болгон. Ошол сууга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колун салып, анан бетин ошондой муздак суу менен муздатып турган да. Бет ушундай катуу сыган. Бул дуаны жазып алыңыз. Өлүм алдында же жан кыйналганда же оорукчан адамды, өлүм төшөгүндө жаткан адам ушулду окулат. Аллахумма инна аля сакратил маут. Ошо муздак сууга сараларын, берекелүү сараларын салып, бетин масы кылып сыйпап туруп, Аллахым өлүмдүн кыйынчылыктарына жардам бер деп дуа кылган. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлүмдүн кыйынчылыктарынан сактоо суранып атса, сиз менен биздин өлүмүбүз кандай болот бир тууган? Бул туурасында сизге тапшырма Имам Газали дин илимдерин жандандыруу китебинде ушул маселени катып айткан.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанын чыгышын ийне жибине чейин сүрөттөгөн да. Кыргызча жана дуанын мааниси: Кудайым, өлүмдөн алдындагы сыноолорго, өлүм учурундагы катаал кыйынчылыктарга өзүң жардам бер деп дуа кылган. Жанагы Йеменден келген чепкенин жакшы көрөт эле го, Хибара. Ошол чепкен менен кайтыш болгондо үстү жабылган. Кээ бир алымдар айткан адамдар жапкан эмес, кайтыш болору менен периштелер келип жапкан деген. Кээ бир сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлдү деген сөздү оулиялар, кээ бир тасаввуф алымдары жаман көрөт. Анткени кээ бир мазхаб кармамаган туугандар өлдү бүттү дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн эч кандай берекети жок, агарганда менин таягым жакшы деп айткан. Шунчалык адепсиздикке барышкан да. Шунчалык адепсиздикке барышкан. Кээ бир сахабалары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндө дейбиз туурасы. Өткөндө айран таң болуп өздөрүн унутуп койгон. Шунчалык оор күн баштарына түшкөн унутуп койгон. Мына Азирет Умар радhiyallahu anhu өзүнүн эсин жоготуп койгон пайгамбар саллаллаху алейхи өлүмүн укканда. Азирет Усман радhiyallahu anhu тили күрмөгө келбей калган, тилинен сөзү түшүп калган. Кеч айтып атпайбы, аялын бычактап салган баланы эки баласы тилге келбей атат деп. Кудай сактасын. Усман радhiyallahu anhu пайгамбар саллаллаху күйөө баласы эки нурдун эси, сүйлөй албай калган, тилден калганда канча убакыт. Адамдар колунан жетелеп барып алып келип калган, көзү эле калган. Hazreti Ali radhiyallahu anhu ордунан туруп тура албай калган, эч ким көтөрө алган эмес. Канча деген жигиттер кол бутунан алып араң турушкан, отурган жеринде асмандан күн түшүп кеткен да кишилерге. Бир гана эки сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлүм кабарын укканда өздөрүн жоготкон эмес. Аябай катуу кайгыга батышкан, бирок өздөрүн бир аз болсо да карманган. Биринчиси Hazreti Аббас аталашыгыз, экинчи Hazreti Абу Бакр радhiyallahu anhu. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмүнөн анан бөлмөнүн ар жагындагы адамдар ошол укушканда бөлмөнүн ар жагынан үн угушкан, бирок үндүн ээси ким экендиги билинген эмес. Периштеден же жиндерден да. Эмне деген үн чыккан? Ла тугассилуху. Бул пайгамбарларды жуубагыла деген. Фа иннаху тахирун мутаххир, бул таза болгон деген. Кийин ошол үндүн ар жагынан эле жок жуугула деген үн туккан да. А көрсө биринчи үндүн ээси файназалк иблис айткан экен, шайтандын башчысы, жуубагыла деп. А экинчи сөздү жок жуугула деп Кыдыр алейхиссалам айткан экен. Биринчи сөздүн ээси иблис болот, шайтан. Экинчи сөз жуугула деген мен Кыдыр болом, келип жуугула деген да. Муну туугандар калыс каяктагы жомак айтты дебегиле. Муну чоң тарыхый ханафи алым Тaqiyuddin ibn Abdul Qadir at-Tamimi al-Ghazi алым айтып атат. Мына ушул китепте. Ушу алым менен эсептешесиз, мен менен эмес. Чоң алым. Булар жөө-жомокту жазышпайт. Ва аззахум, анан Кыдыр алейхиссалам келип жуугула деп туруп анан көңүл айткан. Шундай узун көңүл айткан. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын нуру кетти. Сүннөттү бекем кармап калсаңар жашооңордо нур калат. Жашооңордо эң таберик болгон сүннөт кетсе караңгыга бөлүнөт деген. Факала минтип көңүл айткан Кыдыр алейхиссалам. Инна филлахи азаан мин кулли мусибатин. Аллах таала кандай кайгы бербесин, кайгынын артында жакшылык бар. Ва халафан мин кулли халикин. Ар бир жоготуунун аркасында жакшылык бар. Ва даракан мин кулли фаитин. Ар бир кеткендин артында жакшылык бар. Та биллахи фазиqu. Аллага гана ишеним арткыла. Ва ияху фаржу. Алладан гана үмүтүңөрдү өчүрбөгүлө. Фа иннал мусаба. Ушунчалык кайга батып болгон адам Аллага үмүт артпаса, ошол адам сооптон куржалак калат деген. Анан сахабалар өзүчара иштигат кылып, алар чоң алымдар да талаш жаралып калганда, кантип жуйбуз деп. Кийимин чечип жуйбузбу же кийиминин үстүнөн жуйбузбу деген. Ошол үчүн Аллах таалам ошол бөлмөнүн жанында турган сахабалардын бардыгына уйку берген. Уйкуда тенең уйкуга батышкан, уйку учурунда же өңө эмес түш эмес, периште келип туруп уйкуда аларга илхам кылган. Игсилу фисиабихи, кийимин чечпестен үстүнөн жуугула деген. Анан ошол угары менен уйкудан ойгонуп турушкандагы анан кийиминде жуушкан. Кийим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кийиминин үстүндө кимдер жууган? Hazreti Ali күйөө баласы, Hazreti Ali радhiyallahu Аббас, Hazreti Аббас Аллахым ыраазы болсун, жана Hazreti Аббастын эки баласы Фодыл, Кустан деген эки баласы төртөө жууган. Ва Усама ибн Зейд, Шукрон ушул адамдар 6 адам жууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Усама жана Шукрон деген эки жанагындай жакын дин жолундагы балдары да, дин жолундагы. Аус ибн Хаули ансарилерден келген, ошо киши дагы келип не кылган, жардам беришкен. Анан билесиздер, жаназада кайтыш болгон адамды акырын отургузуп жууп бүткөндөн ичин акырын сыгат, ичинен бир нерсе чыкты, аркасынан заң. Ошол жерди гана жууп коет, жаңыдан баштабайт. Акырын отургузуп туруп пайгамбар салламды жөлөп туруп ичин салаганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дүйнөдө болуп көрбөгөн атыр жыт гана чыккан. Ошондо Hazreti Ali радhiyallahu айткан: "Тибта хайян ва майтен Расулуллах, Аллахтын элчиси, тирүүлүгүңүз кандай керемет эле.
Бул ааламдан өтүшүңүз да кандай керемет дегенде. 3 кийимде кепинделген, аппак кийимде. Эч кандай мындай жакасы жок болгон, селдеси болгон эмес. Жанагы шариаттагы 3 кийим болот го. Биринчи моюндан кийин башы жабыла турган, анан узун. Камис изар лифафа дейт. Мусулмандар жамаат менен окуган эмес. Ал ошол алардын заманында ошол уруксат берилген. Жалгыз жекеден ар бири окуган. Эч кимге иман болгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынын астында ошол денеси коюлуудан алдын кызыл ошол кездеме коюлган жерге. Ошо менен анан жабылып турган. Шукуран деген жана диндеги баласы келип туруп кабырын казган. Кабырын казганда жана көзөнөгүн казган. Жөн эле жерге шак кылып казып коюш эмес. Бизде жакшы топурак бар жерде каздырып биягынан казат го. Ошондо лахат кылып казган. Анан 9 кирпич коюлган Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көзөнөгүнө. Сахабалар талашкан. Ошондой ылдый казып туруп четинен казабызбы, же түз эле казып туруп ортосунан казып коебуз, жана араб туугандарга окшоп. Топурак көтөрө албайт да. Не кылабыз дегенде талаш тартыш болгондо Мадинада 2 ошондой бирөөсү көр казган адамдар болгон экен. Бирөө лахат кылып четинен каза тургандар Абу Талха экен, а экинчиси болсо түз эле ичинен каза турган бул Абу Убайда экен. Ошону сахабалар айтышкан, ким биринчи келсе ошондой кылып казабыз деген. Абу Талха ылдый казып туруп көзөнөгү менен кошуп. А экинчи Абу Убайда ал түз эле каза тургандай. Карашса эң биринчи мына ошол Абу Талха келген болот. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ылдый казылып туруп, анан чекесинен коюлуп, кадимкидей коюлган дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Айшенебиздин үйүндөгү ошо кайтыш болгон ордунда коюлган. Төшөгү анын ар жакка жыйналып коюлган береке болуу үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оорусу Айшенебиздин үйүндө кезегинде болгондо оорусу катуу баштаган. Анан оорусу күчөп Маймуна энебиздин үйүнө келгенде катуу күчөп кеткен. Ошондо аялдарынан суранган, мага уруксат бересиңерби? Мен силердин кезегиңерден Айша жубайымдын үйүнө барсам деген. Ооруп турган учурда дагы кечирим сураган, дүзүр сураган. Уруксат бересиң, көңүл да. Бизде 2 аял алып алган, 3 аял алып алган таксырлар иши жок. Мунун кезеги келген күздө андан уруксат сурабастан берки жашына кетип калат. Onun üzürü gelip kalsa, digi tazasına getip kalat. Şariatta aytat, iş kılış manilü emez. Üzürü gelip kalsa da canında tünöp çatı manilü deydi. Oğurup çatkan uçurda da maymun enevizkinden sorap atat. Mağa ruhsat. Soraganda, Baybaşılar maçık aytkan emez. Ayşe Juvaym müyün ruhsat bergile degen emez. Bunu Şeyh Ramadan Buti, rahimahullah, Ayşe Tumul Mu'minin, Ayşe Nevz Momdar Nenesi degen kitapta aytkan bunu çoğacayın okuyanın. Ayna ana godan. Men erten kayсы үйдө болом, мен эртең кайсы үйдө болом деп оорудан көзүн ачканда сураган. Момдар ненеси билген Айша энебизди каалап аткан. Неге? Ооруп бул дүйнөдөн өтөрдө да жүк кылайын деген эмес эч кимге. Башка энелердин бала чакасы көп болгон. Ошолорго жүгүмдү салбайын. Айша энебиздин баласы жок, ушунун үйүндө эметейин дегенде, жүк салбоо да. Бирөөгө жүк салбоо жашоо эң чоң сүннөт болот. Айша энебиздин үйүнө көчүрүп алып келген. Оорунун эң биринчи башталышы катуу башы ооруганда, анан денесин өткөн да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол катуу ооруп жатканда өзүнө дем салганда, деп шилекейин чачыратпастан үнү кыза турганда өзүнө дем салып турган. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга 2 тандоо берген. Кааласаң бул дүйнөнү тандап калгын, кааласаң Аллах мени тандагын дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алланы тандаган. Азирет Умар радыйаллаху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабарын укканда ушинтип ыйлап, жоктогон да, жоктоп ушул сөздөрдү айткан. Я Расулаллах, ата-энем сизге курбан болсун, о Алланын элчиси. Керек болсо убагында сиз үчүн тетиги жаңгактын сөңгөгү, сиз ошонун үстүнө чыгып хутба кылат элеңиз. Адамдар көбөйүп сизге минбар жасап бергенде, ошол ботодой боздогон сөңгөктүн үнүн угуп, сизге кыжаалат болду эле. Сизден ажырап калгандыгы үчүн ушул ботодой боздоду эле. Сиз минбардан түшүп келип ошого колуңузду коюп сыладыңыз эле. Эгерде ошол жаны жок сөңгөк сизди ошентип турбай калып, ажырап калгандыгы үчүн ушунча боздосо, сиздин үммөтүңүз ушул кайгы андан да көбүрөөк кайгырыш керек деп атат. Андан да көбүрөөк кыжаалат болуш керек. Ата-энемди сизге курбан кылам, о Алла Тааланын элчиси. Алла Тааланын астында ушунчалык бийик даражада элеңиз, сизге ким таат, сизди ээрчисе, итаат кылып, ал Алланы ээрчиген болот эле. Бул андан башка эч кимге берилген эмес дейт. Куранда айткан, "Мәйюта ар-расул фақат ата Алла", ким Алланын элчисине баш ийсе, ал Аллага баш ийген деп айтты эле Алланын элчиси. Азирет Умар радыйаллаху айтып атат. Ата-энем курбан болсун сизге, Алла Тааланын элчиси. Аллахтын астында ушундай даражага жеткенсиз, сиздин күнөөңүздү эскериштен алдын биринчи кечиримден баштап атат дейт. Афаллаху анка лима азинта лахум. Сен аларга уруксат берип койгонуңа Аллах Таалам не кылды дейт. Күнөө эмес бул жерде эме. Сен уруксат берип койгонуңду Аллах кечирди дейт. Биринчи кечиримди эскертип туруп, анан экинчисинди айтып атат дейт.
Ата-энем сага курбан болсун, Алла Тааланын элчиси. Аллахтын астында ушундай даражага жеткенсиз, эң акыркы пайгамбар болдуңуз, бирок Алла Таала сизди эң биринчи эскерди. Ахзаб сүрөсүндө айтып атат: "Ва из ахазна минан набийина мисақахум", пайгамбарлардан уада алганбыз. Эң биринчи минка сенден алдык, о Алланын элчиси. Нух пайгамбардан, Ибрахим пайгамбардан, Муса, Иса пайгамбардан алдык дейт. Акыркы болуп келип Куранда Аллахтын астында биринчи жолу эскерилдиңиз. Ата-энем сизге курбан болсун, о Аллахтын элчиси. Аллахтын астында ушундай даражага жеткенсиз, тозокко түшкөн адамдардын бардыгы биригип келип, 1 минут, 1 көзүрүм эмчелик сизге жашоодо итаат кылбадык деп өкүнүшөт дейт. Бардыгынын арманы bir убакыт болсо да сизге эмнеге баш ийбедик деп арман кылышат. Я лайтана атана Аллаху атана Расула. Аттиң Аллага жалган дүйнөдө Алланын элчисине эмнеге биз итаат кылбадык деп өкүнүшөт дейт. Ата-энем сизге курбан болсун, Алланын элчиси. Муса пайгамбарга Алла Таала мужиза, керемет катары, мужиза катары таштан сууларды чыгарып берди. Бирок Муса пайгамбарга берилген жакшылык сиздикинен ашып түшпөйт. Алланын элчиси. Таштан суу чыкса, сиздин салаларыңыздан суу агып чыкпады, Алла Тааланын элчиси. Ата-энем сизге курбан болсун, Алланын элчиси. Давуд пайгамбардын уулу Сулайман алейхиссаламга шамалды берди. 1 ай баруусу, 1 ай келүүсү. Бирок бул ушунчалык керемет мужиза сиздин бурагыңыздын астында эч нерсе болбой калат, Алланын элчиси. 1 көзүрмемдин убагында бурак менен миражга көтөрүлгөндө Исра кечесинде те 7 кабат асманга жеттиңиз, я Расулалла. Ата-энем сизге курбан болсун, я Расулалла. Иса пайгамбарга Алла Таала өлүктөрдү тирилтүү мүмкүнчүлүгүн, мужизаны берди. Бирок бул сиздин кереметиңиздин астында жанына дагы дай албайт. Кайсы жөөт аял берген ууланган койдун эти сизге берилгенде, я Расулалла, мени жебеңиз, мен ууландырганмын деп айтты го сизге дейт. Ата-энем сизге курбан болсун, Алланын элчиси. Нух пайгамбар комуна ушундай тегиз дуа кылды. Робби ла тазар алал арди минал кафирин дайяр. Жер бетинде бир да капырды калтырбагын деп дуа кылды. Эгерде сиз бизге дуа кыла турган болсоңуз, капыр кезибизде биз акырыбызга чейин жок болуп өлүп кетмекпиз дейт. Биз дагы капыр болуп сизге душман болгон учурда Нух пайгамбардын дуасын кылганда бардыгыбыз азыр жер менен жексен болуп жок болуп кетмекпиз, я Расулалла. Сиздин белиңиз сынды. Сиздин бетиңизден кан тилини акты. Сиздин кашка тишиңиз сынды. Ошондо да үммөтүңүзгө жакшылыкты тиледиңиз. Аллахум игфирли кауми. Аллахым менин коомумду кечир. Булар азыр билбей атат деп дуа кылдыңыз дейт. Ата-энем сизге курбан болсун, Аллахтын элчиси. Кыска жылдын ичинде, кыска өмүрүңүздүн ичинде ушунчалык көп берилген Нух пайгамбардын коомунда ээрчибеген ушундай көп коом сизде ээрчиди. Нух пайгамбардын узак мөөнөтүндө аз адамдар ээрчиди эле, кыска өмүрүңүздө кыска убакытта ушунчалык чоң үммөт сизде ээрчиди, я Расулалла. Аллах Таалам сизди көп нерселерден сактады. Аллах Таалам көп жакшылыктарды берди сизге. Ата-энем сизге курбан болсун, Аллах Тааланын элчиси. Эгерде сиз өзүңүздүн кадырыңызга, илим менен, билим менен өзүңүзгө тең боло турган адам менен отура турган болсоңуз, анда эч ким менен отурбайт элеңиз, я Расулалла. Анткени сиздин кадырыңызга тең келген эч ким жок эле. Эгерде өзүңүздүн даражаңызга тең адам менен үйлөнө турган болсоңуз, эч ким өзүнүн кызыбызды албайт элеңиз, я Расулалла. Өзүңүз менен тең менен тамак жей турган болсоңуз, эч качан биздин дасторконубузга отурбайт элеңиз, я Расулалла. Эки дүйнөнүн падышасы болуп туруп, Алла Тааланын эки дүйнөнүн падышасынын сүйүктүү элчиси болуп туруп, ушундай кездемеден, ушундай бир жүндөн кийим кийдиңиз, я Расулалла. Эшекти миндиңиз, я Расулалла. Тамагыңызды жерге, дасторконго жерге отуруп туруп тамак жедиңиз, я Расулалла. Ошол тамак жегенде манжаларыңызды ушунчалык кичипейлүү ошону тилиңиз менен тазаладыңыз, я Расулалла. Деп Азирет Умар радhiyallahu anhu пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ушундай эскерүүлөр менен эскергенде бир тууган.